арызыңар келип мени уккула. Кудайдын менин жаным үчүн эмне кылгандыгын силерге жарыя кылам. Силерге өзүмдүн жашоомдогу эң чоң өзгөрүүнү бөлүшүп бергим келет. Бул өзгөрүүлүү кантип мен Иса Машаякка ишенип калганым жөнүндө. Мен Иса Машаякка ишенген үй-бүлөдө төрөлгөм. Мен өскөн айылда криминализм көп болчу. Менин чөйрөм аябай бузулган балдар эле. Мен алар менен кошулуп эмнени гана кылган жокмун. Ооба, мен жаштайымдан эле Иса Машаякка ишенген бала элем. Бирок көп Кудайга жакпаган иштерди кылып жүрдүм. Өзүмдү аябай күнөөкөр сезчүм. Мен борборчорго жашаймын деп кеттим. Мен бул жакта дагы адатка айланган күнөөлөр менен жүрдүм. Бир учурда мен Библия окуу жайын окуп калдым. Ал окуп мен Кудай берген сүйүүнү таанып билдим. Кудай биздин атабыз экенин билдим. Менин жашоом 100 эмес 200% өзгөрүлдү. Менин жашоого болгон көз карашым алмашты. Мен адатка айландырган күнөөлөрдү таштап, Кудай менен жашаганга умтулдум. Бул дүйнөнү мурда такыр башка көз караш менен карасам, азыр болсо бул дүйнөнү, жашоону башкача көрө баштадым. Мен эң сонун адамдарга жолуктум. Алардын жүзүнөн, алардын жүрөгүнөн бир гана сүйүүнү көрдүм. Көрсө бул жашоодо мен кандай жашашым керектигин билбептирмин. Кудай бул дүйнөнү аябай катуу сүйөт экен. Бул дүйнөдөгү жашаган адамдарды биз канчалык күнөө кылып, жаман иш менен алек болуп жүрсөк да, Кудай бизди дайыма сүйүп, өзүнө чакырат экен. Билесиңерби, биз дайыма өзүбүздүн күнөөлөрүбүз үчүн доо кылсак, Кудай бизди кечирет жана Кудай бизди эч качан таштабайт. Бирок биз аны унутуп калат экенбиз. Ушул нерсе көп өкүндүрөт мени. Бул дүйнөдөгү адамдар күнөө үчүн азап чекпеш үчүн Кудай бул дүйнөгө уулу катары келген экен. Кудайдын руху аркылуу Иса Машаяк төрөлгөн. Эми биздин бир гана бейишке кире ала турган жолубуз бул Иса Машаяк. Иса Машаякка ишенүү аркылуу кире ала турганыбызды бүгүнкү күндө Кудайдын өзүнүн сөзү далилдеп жатат. Ыйык сөздө мындай деп айтылган экен. Жаканда 3-бөлүмдө 16-аятта Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Достор, бул менин сөзүм эмес, Кудайдын сөзү. Мынаки. Анан дагы мындай деп жазылган экен. Жакандын 3-бөлүмдө 17-18-аятта Кудай өз уулун бул дүйнөнү соттош үчүн эмес, ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди. Ага ишенген адам соттолбойт, ал эми ишенбеген адам соттолду. Анткени ал Кудайдын жалгыз уулуна ишенбей койду. Мына достор, мен дагы адашып келип, ишенип алган жокмун. Издедим, таптым. Анткени Иса менин өмүрүм, чындыгым жана жолум болду.